жеринен бир топтогу маселелер чечилди. Анан эми сөзсүз түрдө кыйын, татаал сот аркылуу болуп аткан иштер дагы абдан көп болду. Алар менен азыркы учурда иштер алып барылып жатат. Паспорт маселеси элде абдан чоң көйгөй жаратат экен. Паспорт ала албай жүргөндөр, балдарына күбөлүк ала албай жүргөн, бул системдүү түрдөгү бузуулар катары тапсак болот. Кичинекей балдарыбыз азыр кармалып баягы жашап жаткан интернаттарда, ошол жабык жайларда ушу балдарга болгон 60 сомдон тамак ашын азыркы учурда бөлүнүп жаткан учуру болду. Эми бул болсо системдүү түрдө ушу мамлекеттик органдар менен иштеп, каржылоосун жогорулатуу сунуштары киргизилип жатат. Эми жыйынтыгы менен биз ошо баардык көйгөйлөрдүн баарын асталдап, жыйынтыгын чыгарып, ошону бир чоң тегерек стол уюштуруп, баардык гос органдарды чакырып, анткени биз жерлерде ар бир гос органдарды чакырып, алар менен ошо айтып атпадыкпы, жер маселени чечкенге аракет кылдык депчи. Бирок алардын жогору турган инстанциялары бар. Ошолордун баарын бириктирип, жана системдүү түрдө мыйзамдын өзгөртүүсүн талап кылган, жосо болор талап кылган маселелерди көтөрүп чыгып, ошолор менен талкуу жүргүзүп, ушундай системдүү бузууларды жокко чыгаруу жолдорун чогуу чараны иштеп чыгып, анан ошонун үстүнөн бир план түзүп алып, ошону жокко чыгаруу иштери уланат.